Medin Muhtarbekov Kalba ayılının dıyğanı. Al Buruşaktın Akbulut sortunu bundan 4 yıl mırın az ölçümde alıp anı arbutu hareketini görüp geledi. Uçurda bışıp jetilgen düşümünün gölümü joğur ekenini dıyğan Korston. Emi jinalgan Buruşaktı könüktörünün ajratı hareketi görülüydü. Bir Baykevis biyaktan ayılda eş bolat degen Baykevis 1 kilo bergen probaga tiyip görgülü edip. Bunun özgöçülüktörü eme olatken lapatkaga karaganda bul erте bышат экен. Уже birinci juluşu bugün baştaldı foyla. Ошол bunun былтырда тиккенбиз, былтыркы баасы ошо почти томатныйда эле башы 80 сом болуптур, эң алды. Жиналган бурчакты кургатуунун, көнөктөрдөн ажыратуунун агротехникалык эрежелери бар. Эгерде белгиленген жумуштар маалында аткарылбаса, анда түшүмдү сапаты ылдыйлап кетиши ыктымал экенин агрономдор белгилешет. Ал эми бышып жетилген бурчактын учурунда жыйналуу да өзгөчө мааниге, ошондуктан түшүмдү жыноого кошумча жумушчу күчтөр тартылган. Учурда аларга эмгек акы күнүнө төлөнүп берилип жатканын айжараны Лариса Байдылдаева ачыктады. Быйыл фасолдун жаңы башталып атат. Массой башталып элек азырынча. 10 күндөн кийин Кудай берсе башталып калат. Былтыр болсо фасоль деген биз бакыга чыктык 300 сомдон. Быйылкы жылы баасы жакшы 500 сомдон чыгып атабыз түшкө чейин. Төө бурчак талаш жергесинин бренди. Жылына облустун 50.000 гектардан ашык аянтына аталган тала өсүмдүгү өстүрүлөт. Бул жалпы аянтын теңинин көп экенин тастыктайт. Азыр жыйналган кургатылган түшүмдү кайра иштете турган ишканалар толугу менен ремонттун сапаты өткөрүлдү. Элем дыйкандар быйылкы төмөн түйшүк менен өстүргөн түшүмүн маалында жыйнап алууга белсенип турган чактара дейт облустун агрардык секторунун башчысы Эмил Туганбаев. 107.000 гектар жерибиз болсо ошонун 57.000 гектары төбүрсө келген, бул болсо жалпы аянттын 55% ээлеп турат. Нирвана ошондой эле мына томатный деп коет американка, скороспелка ошо 90 күндө бышат. Ал эми биз лопатка болсо 110-120 күндө бышат да. Облустагы кыркандуу дан эгендерин белгиленген мөөнөттө коромуш жыйнап алуу үчүн көзөмөл кылган облустук штабта түзүлгөнүн кошумчалады. Талас облусунда 2021 жылдын түшүмү үчүн 10.792 гектар кылкан дан эгендер себилген. Анын ичинен 7.730 гектар буğday, 3.062 гектар арпа. Бүгүнкү күндө Талас облусунун Манас жана Кара Бура райондарында кылкандуу дан эгендерин жыйноо кампаниясы кысуу жүрүүдө. 2021 жылдын 26 июлуна карата 10.792 гектар кылкандуу дан эгендердин 3.646 гектары жыйналып, түшүмдүүлүк 24,6 центнерге айланып, 2020 жылга караганда 4 центнерге төмөн болууда. Негизинен 26 комбайн иштеп, кылкандуу дан эгендерин 35% облус боюнча жыйналыптыр. Ошентип Талас облусунун дыйкандары кирешелүү деп эсептелген төө бурчакты жыйнап алууну башташты. Алардын алдындагы жооптуу милдет бурчакты белгиленген мөөнөт аралыгында коромжусуз жыйнап алуу. Кадыр Калилов, Биринчи радио.